Сіздердің бір түп гиласыңыздар қанша мөмө берет? Комментарийға жазып қойыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туғандар. Бүгін қанша гиласқа азық беріш керек деген темада сүйлөшөлү. Ушул суроонун аябай көп берет, қанша беріш керек деген. Кегиле, қанша беріш керек? Мына ушул 24 жылдық гилас дейли. Азыр ушуну бутап түшүрдүм. Мына ушул бутакта бармагым менен тең экен, мынакей. Бармак менен тең жоонураак бутакта азыр 60 гүл бар экен. 60 топ бүчүр тагыраагы. Мына гүл бүчүр. Мына ушул ар бир бүчүрдүн ичинде 5тен гүл чыгат. Демек бул жерде топ бүчүр 60 болсо, 5ке көбөйтүрө турган болсок, бул жерде 300 бүчүр бар. 300 бүчүрдөн ар биринен 5тен чыкканда 1,5 миң бүчүр чыгып жатат. Демек мына ушундай дарактарда 50 бутак бар ушундай деп эсептей турган болсок, анда мына ушул даракта азыр 70 миң гүл бар. 70 миң гүл бар. Ошонун 10 миңи кармай турган болсо, 10 миң даана гилас кармады деп эсептеген болсок, демек 10 граммдан болгондо ушул дарактан 100 килограмм түшүм алууга болот. Орто эсеп менен 100 килограмм деп эсептейли. Демек 100 килограмм менен жерден канча азык кетет? 1 тонна түшүмдө 2 килограмм ашыгы менен фосфор кетет, 7 килограмм калий кетет, 11 килограмм азот кетет. Тоннага эсептегенде. Эгер ушуну бөлө турган болсок, демек 200 грамм амофос кетет экен. Фосфор кетет таза абалда. 700 грамм калий кетет, ошондой эле 1 килограмм азот кетет экен. Ушуга иштетет экен. Ошону кайсы убакта бериш керек? Калий менен фосфорду күзүндө же эрте жазда демофоска жакшыраак эрисе, эрте жазда берип койгонго жакшы. Же болбосо күздө берип коюш керек. Азотту бөлүп 10го бөлүп өсүү доорунда берсе болот. Азыр биринчи бөлүктө кысымды берсе болот. Андан кийин 10 күн аралыгында бөлүп гилас бышканга чейин ушул даракка 2 килограмм. Таза абалда боло турган болсо 1 килограмм болуп калат да. Ошондо селитра болсо 33% болгондо 3 килограмм кетет кереги менен. Жалпы бардык көлөмү берилгенде. Калийде болсо 1 берип койгонго болот. Же болбосо калийди дагы гүлдөө учурунда, гүлдөн кийин берсеңиздер болот. Биз азыр НПК жөнүндө сүйлөштүк, андан кийин микроэлементтерден бор, цинк, никель, мына ушуларды жалбырак аркылуу берсеңиздер болот. Мына туугандар, андан сырткары күйгөн кык 50 килограмм, 80 килограммга чейин астына таштасаңыздар болот. Азыр биз айткан даракта маддаларды, элементтерди жердин астына берип туруп, чаап, андан кийин суу менен берип турса болот. Бул жерге фосфор, калий берилген, эми азотун берип баштайбыз. Демек туугандар, ушундай эсеп менен чыгарылат. Сиздерге кандай түшүндүрө алдым билбейм. Бирок мына ушундай эсеп менен берсеңиздер болот. Ошондо ашыкча дагы, кем дагы болбойт. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.